Саламатсыңарбы балдар? Мен Кара Чакай атындагы номер 7 мектепте башталгыч класстардын мугалими болом, Жылдыз Бакашева. Мен силерге балдар бүгүн китеп окуп бергим келди. Жылдыз Керимованын Таттуу алма. Чындыгында алма таттуубу балдар? Ооба. Баардыгыбыз алманы жакшы көрөбүзбү? Ооба. Алма таттуу чындыгында. Анда эмесе мен баштадым, балдар. Самат менен Азат бир класста окуп, бир партада отурушат. Алар бир көчөдө да кошуна турушат. Демек алар эмне экен? Кошуна, анан классташ экен. Мектепте чогуу барып келишет. Бир жолу Самат: "Азат, аркы көчөдө бир үйдүн короосунан бышкан алмаларды көрдүм. Алар салаңдап турат. Каалашынча терип алсаң болот" деп алды. Сабактан кийин достор түз эле ошол үйгө жөнөштү. Көчө кенен, анан жапжашыл эле. Анда жаңы салынган кооз үйлөр көп экен. Ошол жаңы үйлөрдүн арасынан балдар кашаасы да, эшиги да кыйшайган кичинекей эски үйдү көрдү. Кашаанын жанында илинген чоң алма бак өсүп турган. Мынакей. Чоң алма бак өсүп турган. Бакта кып-кызыл болгон алмалар жайнайт. Азат колун созуп алмадан үзүп алды. Ошол маалда алма бактын түбүндө отурган Карган кемпир көрүп калды. Анын жоолугунан чыккан саамай чачтар аппак экен. Ал балдарды сүрдүү карады. Кемпир күтүлбөгөн жерден ордунан туруп, балдарды көздөй басты. "Качтык! Ал бизди көрүп калды" деп Азат коркконунан кыйкырып жиберди да тызылдап чуркап жөнөдү. Артынан Самат да чуркады. Балдар артын карабай энтиккен бойдон Азаттын үйүнө кире катышты. Үйдө Азаттын апасы бар экен. Балдар алма жана эски үйдө жашаган кемпир жөнүндө божарап айтып киришти. "Андан эмне, корктуңарбы? Ал кадимки эле чоң эне болгон, ал жалгыз жашайт" деди Азаттын апасы. "Силер алманы сурабай алсаңар керек." "Ооба, апа, бирок алма таттуу эмес, кычкыл экен" деди Азат. "Алма кандай экен?" Кычкыл. Кычкыл экен, Эмне үчүн кычкыл болуп калды балдар алма? Макул. Азыр аягында көрөбүз, Силер алманы сурабай үзүп алгансыңар да, ошон үчүн кычкыл көрүндү да, деди апасы. Балдар уялып калышты. Түндө Самат көпкө чейин уктай албай жатты. Ал жалгыз жашаган чоң энени ойлоп доор ороду. Каралаша турган эч кимиси жок, ага кыйын болсо керек деп ойлоду. "Кел, чоң энеден кечирим сурайлы" деди Самат Азат эртең мененки сабакка бара жатып. "Ооба, мен да уялып жатам" деди Азат. Сабактан кийин балдар алма өскөн үйгө келишти. Эшикти кагышты. Бирок эч ким ачкан жок. "Балким чоң эне базарга же дүкөнгө кеткендир" деди Самат. "Балдар, силер мага келдиңерби?" деп аңгычакты ар жактан кимдир бирөө сүйлөдү. Балдар чочуп кетишти. Артты карашса, чоң эне туруптур. Биз" деп Азат коркконунан сүйлөй албай калды. Чоң эне балдарга мээримдүү карады. "Киргиле балдар, мен силерге алма берейин. Кечээ келген балдар силер белеңер" деп сурады чоң эне. "Чоң эне, бизди кечирип коюңузчу. Мындан кийин сурабай алмага тийбейбиз. Алма бийик, өзүм тере албайм. Келиңиз, биз сизге жардам берели" деп балдар кубанып кетишти. Бат эле бир чака алма терип коюшту. "Жей койгула, үйүңөргө да каалашыңарча алып кеткиле" деди чоң эне. Азат менен Самат бирден алма жеп киришти. Мынакей бул алманы ким? Самат менен Азат чоң энеден эмне бирден алып жегенде эмне?
Бул дүйнөдөгү эң таттуу алмалардын бири дешти. Балдар, көрдүңөрбү? Жанагы эле алма биринчи жегенде кычкыл болгон, эми ошол эле алма таттуу болуп калды. Эмне себептен деп ойлойсуңар? Сурап алгандан кийин анан Таттуу болуп калды. Сурабай алгандачы алма эмне болуп калды? кычкыл болуп калды. Эмне себептен? Сурабай алгандан. Балдар сурабай алгандыктан балдар эмне болушту? Коркушту, жактан бияктан чыгып калабы деп, анан ошон үчүн алма эмне болуп калды? Кычкыл. Таамсыз болуп калды. Мындайча айтканда аш болбой калды. Андан кийин ападан кечирим сурап, анан алманы үзүп алгандан кийин ошол эле алма эмне болуп калды? Даамдуу, таттуу болуп калды. Биз мындан эмнени үйрөнүп алдык ошондо балдар? Эмне болушубуз керек? Сурап алышыбыз керек, балдар. Бир нерсени сурап, биз ошондо бул китеп аркылуу Жылдыз Керимова эжекебиз жазган Таттуу алма чыгармасын окуганда биз эмнени ала алдык? Сурабай албаган үчүн. Биз ошондо кичпейилдикке үйрөндүк, балдар. Биз кичпейил болсок, биз адамкерчиликтүү болсок, биз эмне болобуз? Алган билимибиз бизге жугумдуу болот, балдар. Ошондуктан биз күнүгө эмне болушубуз керек? Өзүбүздү өзүбүз тарбиялашыбыз керек. Мына Жылдыз эжекебиздин Таттуу алмасында жөнөкөй эле бир чыгарманы окуп, биз эмнени үйрөнүп алдык? Адамкерчиликтүү, кичпейилдикти, бир нерсени сурап алганды үйрөнүп алдык. Демек, Азат менен Самат бул жерден кандай балдар экен? Жакшы балдар болуп калышты. Жакшы балдар экен, ападан кечирим сурап, апага жардам берип, анан алма алып кетишти. Эми мен силерге ушул мынайкы көрдүңөрбү? Мына. Бул ким? Азат, Самат. Азат менен Самат каяка келишти? Чоң эненин үйүнө келишти, мектептен кийин тарагандан кийин келишти. Анан мына экөө сүйлөшүп баратышат, кооз үйлөр бар. Мына чоң үйлөрдүн арасында эмне бар экен, балдар? Эски үй бар экен. А жерде чоң эне жалгыз жашайт экен. Анан алар чоң эненин алмасынан колун созуп алып, үзүп алып, андан эмне болушту? Чоң энени көрүп калышып, мына чоң эне сүрдүү караганда ал балдар эмне болушту? Коркуп качып кетишти. Аңгычакта эмне болушат анан? Апасына барышат. Апасына болгон окуяны баарын айтып беришет. Анан апасы эмне деди? Силер сурабай алдыңар. Ошон үчүн силер сурабай алгандыңар үчүн ал апа эмне деди? Жалгыз жашайт деди. Эч кимиси жок деп айтты. Азаматсыңар. Анан бул ким? Азат. Азат эмнеге уктабай отурат? Чоң энеге боор ооруп. Анан эмне деди? Эч кимиси жок турбайбы? Биз андан кечирим сурашыбыз керек деп, анан эшигин тыкылдатты. Аңгычакта чоң эне келет. Анан мынакей. Анан кийин кечирим сурайт. Көрсө чоң эне кандай экен? Мээримдүү, боорукер, берешен экен, чоң энебиз, алманын баарын түртүп, мына, карачы бир чак алманы үзүп терип беришти. Анан чоң эне да ыраазы болду, балдар дагы ыраазычылыгын билдирип, эмне болушту? Рахматтарын айтышты. Азат менен Самат дагы үйлөрүнө көңүлдүү кайтышты, алмалардан алып ашып. Жактыбы? Ооба. Биз дагы көптөгөн чыгармаларды окуйбуз, балдар. Балдар, биздин алдыбызда алмалар турат, келе. Ушул апанын алмасынан эмне алалы? Жейле. Бул биздин дүйнөдөгү эң таттуу алмалардан. Кана баарыбыз алдыкпы, Эми балдар, бул чыгарма жактыбы? Ооба. Дагы окуйлубу? Ооба. Рахмат балдар, силерге дагы ийгилик каалайм. Саламатта болгула. Эмки көрүшкөнгө чейин.